Кытайга барып келипсиз, ушуну айтып бересизби дегенден Синьцзян кыргыздары деген китепти жаздым да, Кашан ичинде Кытай элдик республикасы. Эгер мен калпты жазсам, болбогон нерсени жазсам, же болбосо үстүртөн бирдемелерди жазып койсом, арасында дагы мындай мени чымчып кеткен, каламперди кошкон дагы эмелер бар экен. Мында калоолор бар экен. Мен жазбай калган жерде алар жазсын. Жок, мен кыргыз эмесмин. Мен тибеттикмин. Шериктер болгону гана бул эмеде, Акчийде гана. Баягы бешик отурузга сапка түшкелип калдым. 1856 жылы Чокон Валиханов Боронбайды сүрөткө тартып албады беле? Ооба. Ошол киши келет. Арбаңыздар, урматтуу биздин көрүүчүлөр, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Тарых издерин улай бүгүн экинчи берүүнү жарыялайлы деп турабыз. Бизде конокто Кайрат академик агайыбыз, тарыхчы, тарых илимдеринин доктору, академик Абылбек Асанканов агайыбыз. Баягы күнү агай, сиз бизге маек куруп бердиңиз эле. Кытайдагы кыргыздар тууралуу аябай кызык болду. Көп адам көрдү. Бир катар суроолор да келди, ал суроолорду сизге бердик. Эми ушул ойлоп жатабыз, ошол суроолорго жооп берсеңиз депчи. Көп аябай колдоп, бул агартуулук жааттагы жакшы экен, тарыхыбызды билишибиз керек деп айтып атышат да. Ошондуктан буну улантсаңыздар депчи. Урматтуу көрүүчүлөр, биз улантабыз, алдыда далай программаларды, берүүлөрдү чыгарабыз. Бүгүнкү берүүбүз болсо, агайыбыз менен биргеликте ошол элден келген, көрүүчүлөрдөн келген суроолорго жооп берсек деп. Агай, эми сөз сизде. Кайрат, биринчиден сага чоң рахмат. Ушул демилгени көтөрүп, Кытайга барып келипсиз, ушуну айтып бересизби дегенден мен чынын айтайын, мындай көп убакыт алат. Анан деп көп айткым келген эмес. Анан коомчулук билет го, анын үстүнө китептин чыкканына 15 жыл болуп калды. Мен китеп чыгаргам бул боюнча. Бирок чынын айтыш керек, ал жөнүндө кенен айтып берем. Анан билет го деп ойлогом да, анан элдердин ушундай реакциясын, кабыл алышын, айткан сөздөрүн окуп, абдан ыраазы болуп отурам. Чынын айтыш керек, мындай жашырбай ачык айтайын. Кемчилигимди да көргөзүштүр, ачыгын да айтышыптыр, бирок көпчүлүгү ушул суроолорду беришиптир, аябагандай кызыгышыптыр, муюп угуп турдук. Балдарыбызды окугула, көргүлө деп айтып атабыз. Анан дем албай көрдүк дегендерди угуп алып, чынында толкунданып, жөн иштебептир мен, жөн жашабаптырмын, жөн эле 5 жыл Кытайда түбө кыдырып аптырмын. Кыргыздар айткандай, мени аякта бир профессор айтып калат, селсаяк профессор деп. Мен айтам, Макелек деген өмүрбай профессор бар, ошо бул деген селсаяк профессор деп коет. Анан ошентип жүргөптүрмүн. Анан бүгүн ушундай реакция болгондон кийин кичине дагы кененирээк айтып берейин. 2005 жылдан баштап 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл, 8, 9, 10, 6 жыл. 5 жыл bir айдан болдум, 6 жыл 10 эле күн болдум. Ошондо шак болуп калды да, ошо менен бүт кыргыздар жашаган бардык айылдарда болдум. Мен өзүм айталам, ачык айталам, бир да айылда калтырган жокмун, бардыгынан негизинен кыдырып, анан 5 жылда ошо араң бүттүм. Анан кээ бир калып калды, ошондо да калып калды да. Эми баарын тегизилдеп койдум деп көкүрөктү чаппаш керек, аны дагы изилдеш керек. Анан мен өзүм мындай деп чечкем. Хатен кыргыздары, Тарбағатай кыргыздары, 2, 3 Текес кыргыздары, 5 Текес кыргыздары, 6 Лопнор кыргыздары, 7 Аксулук кыргыздары, 8 Памирлик кыргыздары. Анан 9-чу тиги Кашкарлык кыргыздар деп бөлөйүн деген, бөлүп окуучуларга берип, анан жиберейин деген. Жиберип, мен бүтпөгөн нерсени тереңирээк изилдеп, барып келсин деп бирөкөнү бергем.
Анан бага азырынча мүмкүнчүлүк боло албай атат, каражат жетпей бара албай атат. Ар бири ушул 9 регионго барып келсе, окумуштуудай чоң нерсени андан ары менин жолум жолдоп терең изилдейт. Анткени 1856 жылы Кытайда бул болгону Санжыга чейин жеткен, Кашкардан өтүп Чокон Валиханович ал терең баардыгын кыдыра алган жок да. А менде ал киши бир ай 2 ай болуп анан кайра келди да. А мен түрө кыдыра 5 жыл, 10 күн иш 6-жылы 10 күн кыдырдым да. Ошондо элестетип көргүлө, баш аягы 5 ай 10 күн кыдырдым да. Бүт айылдарына бардым, Эч нерсе калтырбай. Элестеткиле ошондой эмеде кыдырдым да. Анан китепти жаздым. Китеп 10-жылы чыкты. Ошо китепти чыгардын астында 10 күнгө барып келдим да, бага жетпеген материалдарды чогултупчу. Анан Кытай коомчулугу жакшы кабыл алды. Элестеткиле, мен бу жерде китепти чыгара албай болгону 200 китеп чыгардым. Өзүмдүн акчама. 10-жылы абдан татаал мезгилде өкмөттөн эчтеке болгон жок. Анан Кытай тарап 2 жолу чыгарышты. Элестете бер, 2 жолу кыргызча чыгарышты. Биринде Сиздин китептердиби? Менин китебимди, эмгегиңизде. эмгекти ушул эле китеп жазган китебимди Кыргыз Синьцзян кыргыздары деген китепти жаздым да, кашанын ичинде Кытай элдик республикасы. Орусча жаздым. Кыргыз Синьцзян деп кашанын ичинде КНР деп, анан Бишкектен чыкты. Өзүмдүн акчама чыгардым, болгон 200 гана акчам жетти, ал 100 миңге жакын акча болду, андан артык деген профессор таба албайт. Ошондо чыгардым. Анан ал талап кетти, азыр раритет болуп калды. Кайра чыгарайын дегенге мүмкүнчүлүк болбой деп кошумчалап дагы көп нерсени чыгарып жүрдүм. Анан Кытайда 2 жолу чыкты. Биринчи жолу 13-жылы чыкты, 2-жылы 14-15-жылы чыкты. Бирөөндө араб графикасы менен кыргызча чыкты. Экинчисинде кириллица менен дагы кыргызча чыкты. 2 жолу жарыялашты. 2 жол жарыялашты. Бирөөндө Үрүмчүдөн чыкты, экинчисинде Үрүмчүдөн чыкты, Кызыл Судан чыкты, артынан. Эми кызык, бул китеп быйыл уже кытайча которулуп, буюрса кытайча чыгат, хан тилинде. Элестетип көр. Демек, мен бекер иштебептирмин да. Эгер мен калтты жазсам, болбогон нерсени жазсам, же болбосо үстүртөн бирдемелерди жазып койсом, анда кытайлыктар айтмак да. Бизге белгилүү нерсени эле жазып бер, эмнеге аны чыгармак элек деп чыгарбайт эле да. Демек ал жерде баалуу болгон үчүн чыгарып атат да. Эми мына быйыл уже кыргызча, кытайча которулуп бүттү. Мага жакында кат келди. Эми Кытай тилинде чыга турган китепке баш сөз жазып бериңиз, анан жаңы сүрөттөрдү берсеңиз, китептеги сүрөттөр жарабайт депчи. Анан ушундай бир сүйүнүчтөр болуп атат мен үчүн быйыл. Ошол китеп чыгып калса, элестетип көргүлө, 1,5 миллиард эл кааласа окушат. Мен ал жерде Андан жакшы жаңылык. чоң жаңылык. Кытай кыргыздарынын ошол Кытай өлкөсү, улуу Кытай эли кыргыздарга кандайча шарт түзүп бергендигин жазып атам. Алардын маданиятынын, тилинин өнүгүшүнө. Мына эми өзүм ойлоп атам, быйыл эмес, же быйыл жылдын аягында, эмди жылы ушул орусча чыккан китебимди кошумчалап, алымчалап, дагы кайра чыгарсам болот эле депчи. Ал мезгилде мисалы карай, 15 жыл өткөн экен ошондон бери. 15 жылдын ичинде көп нерселерди мен ойлондум. Улам өткөн сайын башкача көз караш менен бу жерден айтпай кетиптирмин, айттың ай кап деп тиги ойлоп калат экенсиң да. Анан ошону чыгарсам деген оюм да бар, эгер каражат табылса. Анан бул ошол Кытай тилиндеги чыгышы 3 жолу. Элестетип көргүлө. Кыргызстандын өзүндө бир эле жолу чыкты, ошондо дагы 200 экземпляр берет. Анан анда да өзүм акчам бар. Ошо менен эми Кытайдын бирөө суроо берген турбайбы, китеп кылып чыгарсаңар жакшы болот эле депчи. Китеп болуп чыккан болгону 200 экземпляр. 200 экземпляр мен орусча. Анан чынын айтыш керек,
жетпейт дагы, жетиши. Тиги сага мен өзүмдүн чоң кемчилигимди айтып коюшум керек. Бул китепти мен анда орусча жазгам. Орусча жазгам да. Негизи колдон келсе кыргызча жазып, терең элге жеткириш керек экен. Мен ушул жагына мен аксап жүрөм, кийинки учурда ушу кыргызча жазганга аракет кылып атам. Колдон келсе ушу кыргызча жазып туруп жеткирсем элге, мындай чоң өзүмө дагы ыраазы болот элем да, өзүмө ыраазы болот элем. Анан бул ошондой маселеде, анан экинчиден көп суроолор берилиптир. Көп суроолордун баары эми аябай мактап, сактап, ушундай керек экен, ушундай жакшы айтыпсың, андап мындай дептир. Арасында дагы мындай мени чымчып кеткен, калемперди кошкон дагы эмелер бар экен. Мындай каалоолор бар экен. Аларды да туура кабыл алам. Мейли, жазсын. Мен изилдебей калган жерде өзүлөр барып изилдеп келсин. Мен жазбай калган жерде алар жазсын. Мен аларга кошумча болуп, консультант болуп, бул жака бар, тияка бар деп айткандан башка Кеп кеңешиңизди бергенге даярсыз. Кеңешимди бергенге даярмын. Менин жазбай кеткендеримди жазсын. Анткени бир окумуштуу баарын тең жаза албайт, канчалык аракет кылса дагы. Анткени тарых деген ушундай бир түбү жок нерсе, ое берсең кете берет, аягына чейин жетпейсиң. Бир адамдын тарыхы дагы тарых. Анан ошондуктан мен ойлойм, андай чымчыган, балким аргандай сөздөргө мен эч мындай терпейм. Кайра мени алар чыйралтат. Алар кайра мени дагы тереңирээк, дыкат болгонго, ар тараптан ойлонгонго мага сөз жок, күч, мотивация болот. Эми 10дон ашык суроо бар экен. Анан 10дон ашык суроонун бирөөнө жооп бердим китептин чыгышы жөнүндө. Анан кызыгы мен ушул китеп үчүн мамлекеттик сыйлыктын лауреатын алдым. 12-13 жылы чында эмди чоң эмгек болду. Анан көп материалдарда ишке киришкен жок, ошондуктан дагы иштеп чыгыш керек деп ойлойм. Анан суроолорго жооп берейин эми. Ошо тибеттик кыргыздар жөнүндө айтып берсеңиз дейишиптир да? Ооба, ошо тибеттик кыргыздар жөнүндө айтып берсеңиз депчи. Мындай болду. Үрүмчүдөн Сианга учтум. Сиандан Лхасқа учтум. Тибетке. Анан Тибетте жүрүп бир 3-4 күндөй болдук. Мен тибеттик кыргыздарды көргөн жокмун. Аякта кыргыздар бар экен. Жок, азыр айтып берем. Касиеттүү калк экен деп айтып атат. Күндүн балдары экен деп айтат деп. Жок. Тибетте мисалы көчөдөн келатсаң маңдайында кыргыз келет. Кыргыз анын жанында барып кыргыз экен деп кыргызча сурасаң эле, жок, мен кыргыз эмесмин деп. Мен тибеттикмин деп. Кыргыздарды көргөн жокпуз. Кыргыздар жок. Ошо Тибетке баратканда, Хатендан өтүп, Каргалыктан өтүп, анан чоң бел бар, белден өткөндөн Шукшу деген айыл бар. Шукшу. Ошо Тибетке бараткан жолдо да, ошо бараткан жолдо Шукшуда мында аскердик бөлмө экен, ошодо гана анча-мынча кыргыздар бар. Алар Тибеттикке кирбейт, Тибеттин баягы кпотствон барат да, бирок башка кыргыздарды көргөн жокмун. Ошондуктан Тибетте кыргыздар жок деп ачык айтам. Мен ушу телекөрүүчүгө айтып коеюн. Амет агай суроодо ошол жерде жанакы тили кыргызча экенин түшүнөт экен, бирок өздөрүн кыргыз деп эсептебеген, күндүн балдарыбызды эсептеген бир калк бар экен деп айтып атышпайбы барганда? Эми алар мен барган жокмун. Аяка Тибеттин өзүндө жок сиз айткандай. Жок. Лхастын өзүндө Далай Лама өскөн жердин өзүндө болдум. Эме резиденциясында болдук. Кечке эч көргөн жокпуз. А жерде мейманканада жаттык. Көрөт элек да. Араладыңыздар. Араладык. Эчтеке жок. Сураштырдыңар. Сураштырдык. Кыргыздар жок Тибетте. Анан алар кайсы кыргыздарды көргөнүн билбейм, чынын айтайын. Андан кийин азыркы мезгилдеги кыргыздардын саясаты жөнүндө эчтеке айтпаптыр деп мага кине коюп атат да. Ой, мен азыр аякка барган жокмун. Мынакей Кытайда Үрүмчүдө болбогонума быйыл 13 жылдын жүзү болот. Акыркы жылы 12-жылы болдум.
ошол Үрүмчүгө барып, Үрүмчүдөн ары тетиги Текеске, Карашаарга, анан Карашаардан ары тиги Тарбагатайга чейин бардым. Анда мен менен кошо дагы Казакстандан да, Кыргызстандан да профессорлор барды. Алар менен кошо болуп, бирок аерде жалпы эле мындай жалпы тааныштыкта көбүнчө казактар менен жолугуштук, кыргыздар менен жолугуша алган жокпуз. Анан атайын аерде башка максат менен башка конференциянын болгон да, чоң конференция. Конференциянын максаты башка болчу, кыргыздар эмес болчу. Ошо конференцияга барганбыз. Анан ошонун негизинде биз аякка бара алган жокпуз. Ошондуктан мен азыркы мезгилдеги Үрүмчүдөгү Хатен, Аксуу, Акчелик, Текестик кыргыздардын кандай абалда, кандай шартта экенин билбейм. Менин изилдеген мезгилим 2005-тен 2010-го чейин изилдедим. Ошол мезгилди жаздым. Андан кийин болгон жокмун да. Анан азыркы мезгилдеги саясатты жазсаңыз болот. Анын үчүн мен кайра барышым керек, кайра изилдешим керек. Окумуштуу деген болжолдоп изилдебеш керек. Өз көзү менен көрүп, өзү менен сүйлөшүп, интервью алып, алардын айткан сөздөрүн, айткан маданияттарын, сүйлөгөн сөздөрүн көрүп, билип, угуп туруп анан айтыш керек да. Бул санжыра эмес. Бул мындай ойдон айтылган мифология эмес. Мен илимий жазган кишимин, тарыхый илимин. Илим деген бул чындыкты гана айтат. Өз көзү менен көрүп, өз көзү менен билип, өз кулагы менен угуп, анан тартып келген эмени айтат. Мен ушул эме боюнча 8 фильм тарткам, кыргыздын кыйыр издери деп. Өзүм сценарий. Өзүм тиги тартып, дагы за кадрын текстем өзүм сүйлөгөм. Телевидениеден 8 фильм көргөзгөм. Кыргыздын кыйыр издери деп. Ал пластинка турат менде. Ошону мен кайра көргөзүп койсом болот. Анан бул үчүнчү суроого жооп бергеним азыркы. Анан Кытайдагы Манас шаары. Да, Кытайда Манас шаары бар. Турфандын тиги Үрүмчүдөн ары түштүк жагында. Бирок аерде кыргыздар жашабайт, жок көсө. Аталышы ошондойбу? Манас шаары, Манас дарыясы бар. Бирок мындайда Манас деген ат аябай көп. Кавказда да бар. Кавказда? Кавказда да бар. Анан биз Манас шаарын издеп отурсак, аерден мындайда кыргыздарды бардык эле учурда таба албайбыз. Анан мен ал жөнүндө эчтеке айта албайм. Эгер мен аны өзүмө максат кылып койсом, ошондо айтмакмын. Азыр мен эчтеке айта албайм. Аерде кыргыздарды мен тапкан жокмун. Манас шаарында болду. Андан кийин Манас шаарына жана эстелик ошол Манас шаарындабы? Манас ата кырчоросу менен турган бир Кытайдагы жок, аны мен барганда жок болчу. Ал кезде жок беле, кийин курулду бага, Ооба. Ошо именно Манас шаарында. Да. Мен Кашкарга 15 километр жерде тиги эмеден өткөндөн кийин райондун борборунда кыргыздардын комузуна арналган эстелик бар. Кайсыл жерде? Кызыл Суу Кыргыз автономный облусунда бир район бар, райондун борборунда. Азыр эстелип айтам. Бош жерде гана бар. Башка комузга арналган, мен башка жерден эч комузга арналган мындай архитектурный эмени көрө элекмин, монументальный эмени эстеликти. Бош жерден гана көрдүм. Абдан сонун. Андан кийин көбүнчө кайсы уруулар жашашат экен депчи. Ооба. Төлөс уруусунда айтып кетишти. Ооба, Төлөс. Мындайда мен айтпадым, мурунку айткан сөзүмдө мындайда Кытайды кыргыздары бул элестеткиле да биздин Кыргызстандан бир ошондо 8 эсе чоң территория. Элестеткөргүлө Синьцзян. Синьцзян облусу элеби? Синьцзян автономный району. Бизден 8 эсе чоң бул. Анан ошол эмеде территориянын бул карта менен атайын көргөзгөм. Да бир карап көрсөңөр болот. Жаланг ошол Синьцзян автономный уйгур районунун
түндүгүндө тететиги Тарбагатайдан баштап, андан кийин Текес, андан кийин Ак Суу, андан кийин тиги Акчи, андан кийин тиги Кызыл Суу, андан кийин Кашкар, Жалаң тоонун боюнда жашашат түндүгүндө. Мына ошол жашаган, андан кийин дагы Памирлик кыргыздар бар да, анан Кашкарлык кыргыздар бар. Андан кийин Кеңкыр, Хатен, Санжы деген өзүнчө чоң провинцияда да кыргыздар жашайт. Андан кийин Ак Суунун түп түстүгү кеткенде Лобнор деген эме бар, регион бар, Лобнор көлү дегенчи. Ошондо анда уйгурлашып кеткен кыргыздар бар. Кыргыздар мен айырдан ошодон көрдүм да кыргыздарды. Анан алардын баары көбү кыргызбыз дешет, а бирок кыргызча билишпейт, жалаң уйгурча сүйлөшөт. Анан чоң региондо ушул чоң 8 маданий ареалда бүт азыркы берде турган дээрлик оң, сол, ичкиликтин баары жашайт. Бизде кандай уру болсо ошакта ошондой уруулар бар. Мисалы, ичкилик урууларын сурап атышпайбы? Ичкилик уруулары негизинен каякта дебейсиңерби? Негизинен Памирде, Хатенде. Ичкиликтер. Ичкиликтер. Мисалы черик бүт бу жерде бирөө айтып атат, Кытайдан чериктер бүт 70% чериктер деп. Чериктер болгону гана бул эмеде, Акчиде гана. Акчиде гана жашайт чериктер. Болду, башка жакта жок кызым. Тиги Текесте, Ак Сууда башка уруулар. Бул биздин жанагы оң солго кирген, анан ичкиликтерге кирген уруулардын көпчүлүгү жашайт. Туура эмес үчүн. Кайсы жерлерде кайсы уруулар бар, эгер маалымат болсо? Кызык болсо керек да. Мисалы айта, жанагы Памирде. Анан Кашкардын тегерегинде, анан Хатенде негизинен ичкиликтер жашайт. Ичкиликтер. Анан мисалы Кашкардын батыш жагында Боздоң деген айлар бар да, негизинен ичкиликтер жашайт. Эми аларда кыдыршалар бар, керейиттер бар, кыпчактар да бар, жана башкалар да бар да. Бирок кызыгы баардыгы эле өзүлөрү менен биз хан кыпчактын балдарыбыз, биз хан кыпчактын тукумубуз, биз хан кыпчактарбыз дей берет. Анан тереңирээк сурайм да. Эмне кандай деп? Кайсы урууга киресиң десең эле бир тикедегин айтат, мен Найманга кирем. Мен Кыдыршага кирем депчи. Көрдүңбү? Демек, буларда ушундай бир кыпчак деген бир жакшы бир мындай эме бар да. Кыпчактар булар өзлөрү. Кыпчак деген бир өзүнчө бир мындай аң сезимин жогору көтөргөн, мындай ошол менен сыймыктанган бир ичкиликтер бар да. Анан алар өзлөрү ичкиликтин башка урууларына кирсе дагы Тей жана башкаларына кирсе дагы Найман жана башка. Биз кыпчактарбыз. Хан кыпчактарбыз. Анан ошондуктан жалаң 70% чериктер жашайт деген пикир бул туура эмес. Чериктер бул мына бул эле эмеде? Акчиде гана. Андан кийин Агайжа кошуп салып кетсеңизби, дагы кайсы уруулар болот же бүт эле уруу барбы ошо? Кыргызстанда кандай болсо баары уруу бар. Мисалы, бул эмеге барганда бугулар каяктагы бугулар? Бугулар Текесте. Текесте, ошо жака качканда ба 16-да. Мисалы, жок 16 жылда эмес, Бектимор ошондо да. Ошондо айтып атышпы, 16 жылда качкандан калгандар бар депчи. Бизде мындай да чыныкта ушул 16-жыл калган кыргыздар негизинен 16 жыл такыр туура эмес үчүн. Кыргыздар бул азыркы Кыргызстандын территориясында качан өздөштүрсө, ошол мезгилде өздөштүргөн. Мисалы, бир эле учурда Текестеги кыргыздардын арасында бугулар көп. Мен бир кызыкты айтып берейин ошондо. Көк терек деген айыл бар. Көк теректе 4-5 ферма бар. Анан көк теректин баары бизилдеп, анан бешик отургузушту. Баягы бешик отургузган эмеге түш келип калдым да. Сатка түш келип калдым. Тим эле атайын баягы көктөн издеген жерден табылды да Текестен. Тиги эме айылдан, көк теректен. Анан
Айырдың ежелер, улуу кишилер балдарды жаш төрөлгөн баланы бешикке орнотуп атып айткан сөздөрүн, салт санасын, жаздык эмне орноторун, эмне деп айтканын баарын тең жазып алгам. Ал китепте бар. Анан айтып калды, бир жерге барып, 4-нчү фермада чай ичип келели дешти. Анан бул чай ичкен дагы этнографиялык изилдөөдө. Аны ошол жерден баягы элдерди сурап, чайдын үстүндө отуруп алып, изилдейсиң да, сурайсың да. Ана макул деп сурап, изилдеп отурсак, бир учурда айтып калды. Көктүрек айылынын профсоюз уюмунун төрагасы келет азыр депчи. Макул деп чай ичип отурабыз, бир ортолоп калганда үйгө эшик ачып эле Боронбай кирип келди. Кадимки Боронбай. Сүрөттөгү баягы тиги 1856-жылы Чокон Валиханов тиги Жуукуга барып, тиги Боронбайды сүрөткө тартып алмады беле? Ооба. Ошол киши келет. Таң алып калдыңыз. Анан шагыл ошол жерден мен мынтип айттым. Боронбай каяктан келе жатат Боронбай дедим. Ушул оозума ошо келиптир, ушул сөз келиптир. Боронбай каяктан келет десем, күлүп туруп айтты. Сиз кантип мени билдиңиз деди. Боронбайдын копиясы экенсиң дедим. Окшош экен десем, мен Боронбайдын чөйрөсүмүн деди. Чөйрөсү ошак. Чөйрөсү экен. Көктүрек айылында профсоюз уюмунун төрагасы экен. Балам деди, сен тиги айттым. Чокон Валихановдун китебинде үйүндө конок болуп айырга жаткан Чокон Валиханов. Анан сенин чоң аталарың болгон Боронбайды сүрөткө тартып алган көрдүң беле десем, күлүп туруп көргөм деди. Сен копиясы турбайсың десем, ооба дейт, мен аябагандай окшошмун. Мынакей Чөйрөсү. Мен айттым деп атпайм, бул Боронбай каяктан келет депчи. Анан өзү айтып атпайбы, сиз кантип тааныдыңыз мени деп. Алар ага чейин Боронбайдын тукуму деп айткан эмес да. Алар өзлөрү мынтип айтышат экен. Биз Меңмураттарбыз дейт экен. Меңмурат? Меңмурат. Мени билдирет ага Меңмурат. Меңмурат Боронбайдын атасы болуп атпайбы? Аны ошон үчүн биз Меңмураттардан деп айтышат экен да. Түшүндүңбү? Түпкүтеги бугу. Бугу да, негизинен бугу. Анан эми айырда бугу менен сарбагыштын эмесин айткан жокпуз. Ал жөнүндө мен темам эмес. Мен маданият изилдейм, элдин жашоо турмушу, материалдык маданиятын изилдейм. Ошентип кечке бир 3-4 саат отуруп, анан айырдан мен жакшы айттым. Демек, мына ушундан айтып коеюн. Демек, ошол текесте Көктүрек айылында, Көктүректин жанагы 1-2, 3, 4 фермаларында негизинен булар. Көрдүңбү жана сен берген суроого жооп берип атам. Ал эми Тарбагатайда Саякта бар, Сарбагышта бар, оңуда бар, солуда бар, бардыгы тең бар. Тарбагатайда кыргыздар бар. Алардын мен мурун айтып бергенмин. Аны кайталап айла коеюн. Алардын барышы жөнүндө чоң сөз бар. Ар кандай версиялар бар. Ал версияларды мен мурункуда айтканмын, азыр кайталап айла коеюн. Анан ошондуктан айырда мен ал версиялардын экинчисине кошулам, себеп дегенде айырдан баягы берден туткунга алып ойротто. Анан ошол жерге мал баккан алып баргандан кийин бери бүт чапкан да, чапканда оңду да салган, солду да чапкан, ичкиликтерди да чапкан. Анан ошондон тиги колго түшкөндөрдү алып барып анан мал бактырышкан. Анан аларды анан немеге тиги карачкан, ламаизмге. Андан кийин фуй кыргыздарды сураптыр. Сөздүн ачыгын айтам, мен фуй кыргыздарына барган жокмун. Бирок ошакта да барбы? Азыр айтып берем аны. Фуй кыргыздары бул ички Монголияда болсо, булар тышкы. То есть Монголиянын түштүк жагында. Өздөрү Хейлунжан деп айтышат.
Хейлунжанда. Bu Kırgızlar biyaktan bargan emes Kırgızlar. Bular tüp-tüs Yenisey'den barışkan Kırgızlar 1700 yılları. Ha, Yenisey'den o barganlar var. Yenisey'den o bargan Kırgızlar. Alar Kırgızça bilişpey. Бирок өзлөрүн кыргыздар деп билишет. Бүт бардыгы эме кытайча сүйлөшөт. Ага бу ким барып келбедиби? Биздин жазуучу барып келди. Муздак дубалдарды жазган. Кыз экөө барып келбедиби? Ада барып кино тартып фильмди көргөздү. Ал кыргыздар бу бизден барган, биздин территориядан барган кыргыздар эмес, ал Енисейден алып баргандар. 18-кылымдын башында барган кыргыздар. Бирок өзлөрүнүн улут катары кыргызбыз дешет. Өзлөрүнүн аң сезими кыргыз, орусча сүйлөшөт, буддизмди кабыл алган, баардыгы кытайча сүйлөшөт, кыргызча билишпейт. Мен фильмди көрдүм атайын. Жусупалиев жазуучу, эл жазуучу. Жусупалиев барып келбеди, кызы экөө. Ал кызы бизде окумуштуу, Францияда окуп келген. Ошо кыз алып барып келди. Анан ошол фильмди толугу менен көрдүм презентациясында. Анан ошондо мен кыргыздардын ошондо мен Жусупалиевдин кызы тарткан фильмден көрдүм. Аерде кыргыздар бар, бирок алар бияктан барган кыргыздар эмес, Енисейден түз барган кыргыздар 18-кылымда. Анан алар Хейлунжанда. Анан кафыр кыргыздар. Мен кафыр кыргыздар деп айткым келген жок. Мен ошол фильмде дагы айттым. Себеп дегенде Дөрбөлжүнгө келип атпаймынбы? Тиги түп-түз Үрүмчүдөн келатып, Үрүмчү, андан кийин Кара шаар, андан кийин Текестен өтүп алып анан эмеге Дөрбөлжүнгө келип атпаймынбы? Анан Дөрбөлжүнгө келгенден кийин, райондун борборуна келгенден кийин мен ал Тарбағатай кыргыздарын издеп жүрөм да. Аны издеп жүрүп райондун центринде борборуна келсем, бир 7-8 киши сүйлөштүрүптүр. Мен аны баягы сен тарткан фильмде айткам. Анан басып барып, аны кайталап коеюн. Анан басып барып, мен ушу Тарбағатай кыргыздарды издеп жүрдүм эле, каяктан табам десем, бирөө минтип сурады деп атпаймынбы? Жанагы кафыр кыргыздарбы депчи. Кафыр кыргыздар деп мен ошондо айткам, бул мусулман эмес кыргыздар деген сөз эле. Мусулман эмес деген. Анан айтты. Момундай түндүктү көздөй жол тартасыз, могу жолду көргөзсү. Ушундан 15 мүнөттөн кийин анан оң жакка бурсаңыз айылдар бар, ошол жерде кыргыздар жашайт деп көргөздү. Мен ошол ал казактар экен көрсө, кыргыздар эмес экен, казактар экен. Сизге да жол көрсөткөн. Жол көргөзгөн. Ошо казактар кафыр кыргыздар деп айтат экен. Мен ошо казактардын тили менен айттым. Мен өзүм айткан жокмун. Мына бул жанагы тиги сенин тарткан фильмдин берген суроолорго жооп берип атам. Андан кийин ичкилик кыргыздары деп негизден каякта турат деп мен муну айттым. Ичкилик кыргыздар негизинен Памирде, Кашкардын тегерегинде, ана негизинен Хатен провинциясында. Хатендин каргалыгында, Кең Кырында, Санжыда жашашат экен. Анан ал жерде каргалыкка кийин гана келишкен. 1963 жылдары коллективизация ошакта болгонда. Баягы 49-жылы Кытай Эл Республикасы уюштурулгандан кийин анан 61, 62, 63, 64 жылдары коллективизация болуп, анан түштүкүнө дегенде көрү Улан Саргы деген айылдар бар. Тоога аяка жол барбайт экен. Жалаң неме мен аяка да барайын дедим, анан барайын десем, бир аяк жол аяка барбай бардырбай коюшту. Анан жергиликтүү окумуштуулар тигилерге айтып койгон экен, барба деп. Анткени мен уктум. Аяка жибербегиле, аяктан тиги бир жар аябагандай жаман жол бир кокустукка учурашып калбасын деп аяка бардырбай коюшту. Анан бирок аяктан келген негизинен жана топос менен эмгектенет дебедим беле. Топос алардын байлыгы болгон сүттү, кийимди, бардыгын так. Ошолор. Ичкиликтер. Ошолор негизинен ичкиликтер.
Анан алар азыр Каргалыкта, Санжыда турушат негизде. Анан Хатенге анча мынча турушат, анча мынча. Булар негизинен абдан жакшы. О Каргалыкта тургандар райондун борбору да. А жерде уже жанагы Кашташ деген ташты өндүрүшүп, анан ички өзлөрү айтып койгон ички Кытайга жиберишкен өндүрүш менен чоң бай бизнесмен болуп калган, аябагандай уже туруп калган мыкты тиги бизнесмен кыргыз жигиттер бар экен. Китепте бар, сүрөтү да бар, жолдошу да тартып, үйүн да тартып, анан фильмди кыргыздын кыйыр издери дегенде бүт үйүн ичин көргөзүп, жакшынакай көргөзгөн. Анан думандар бар бекеми деп сурап өттү. Менин милдетим жалаң кыргыздарды иштеш керек болчу. Башка болот эмес. Башка улуу. А жерде казактар бар, мисалы Синьцзянда. Аябай көп деп атпайбыз. Уйгурлар көп. Синьцзян уйгур автономный району да. Уйгурлар 20 миллиондан ашык. А жерде казактар жашайт. Казак или автономный облусу. Облысы кичирээк да, район, автономный райондун ичинде турат да. Аякта 1,5 миллион казак бар. Мен барган мезгилде. Аларды изилдеген жокмун. Кантип кайсыны сен жетишиң? Менин милдетим, максатым ошо Кытайда кыргыздарды изилдеш керек болчу. А жерде дуңгандар бар. Ланчоодо дуңгандар бар. Даже билесиңерби, эмеде бар. Анча-мынча дуңгандар эмеде бар. Азыр айтып берем. Тиги казак или казак автономный облусунда эмеде Кулжада Шатыда бар, а эмеде жок. Дуңгандарды көргөн жокмун, Көктеректе. Жок. А дуңгандар бар. Дуңгандар негизинен ошол жактан келди да бияка. Ошол жактан келди 1886 жылы тиги дуңгандардын көтөрүлүшү болуп, анан баягы жергиликтүү эл адам куугандан бияка көчүп келишкен. Казакстанга келген, Кыргызстанга келген, Өзбекстанга келген, Ферганага келген. Орта Азия чөлкөмүнө келип калган. 19-жылдын 2-арында дуңгандарды изилдеген жокмун, бирок дуңгандар бар, букандардын негизги мекени ошол жер. Андан кийин бирден эң акыркы суроо мынтип суроо берет. Өзбекстанда кыргыздарды изилдеп бизге айтып берсеңер жакшы болот эле депчи. Вот менин жүрөгүмө аябаганда бальзам болуп атат да ушул суроо. Мен канчадан бери Өзбекстандагы кыргыздарды изилдейин деп келе жатам. Алда ушуна планыңыз, максатыңыз бар да? Максат бар болуп, тиги Узакбаев Эмил деген менин жакшы досум бар. Ошол Өзбекстанда элчи болуп турганда атайын кат жазып, мен ошол жака барып изилдейин десем, биякта андай изилдегенге шарт болбойт. Мезгили келет, ошондо изилдейсиң деп, анан барбай калгам. Бирок эмне кылдым дебейсиң Кайрат? Ал жерге өзүмдүн окуучуларымды койдум дагы анжан кыргыздарын азыр изилдеп атышат. Бирөөнү. А өзүм болсо Жизакта болуп, Жизактык кыргыздарды изилдеп келдим. Бирок а жерде кичине эле кыргыздар бар да Жизакта. Негизинен кыргыздарда Жизак Замин деген район бар. А жерде да болгом а жерде дагы. Бирок аны изилдеш үчүн мындай атай максат коюп, программа коюп, суроолорду коюп, кайсынысын изилдейин? Тилимби, маданиятымбы, чарбасымбы, жашоо турмушумбу, улуттук аң сезимимби же анан аны бир чоң программа түзүп изилдеш керек. Ага мен бара албай жатам. Келечекте менин оюм бар. Мисалы, мына Өзбекстанда кыргыздар. Ошентип колум жетпейт да, баарына тең адамдын өмүрү жетпейт экен. Анан мен эмне кылдым дебейсиңби? Бир окуучума кытайлык кыргыздарды изилдегиле деп бир 3-4 берсем бара албай атышат. Жабык калып. Кытайлык кыргыздар Өзбекстандык кыргыздарды деп бирөөнө бердим. А бир кызым болсо Памирлик Тажикстандагы Памирлик кыргыздарды изилдеп келбедиби? Изилдеп кандидаттыгын жактап, Памирлик
Тажикстандагы памирлик кыргыздардын салттуу үйлөнүү тоyун изилдеп жакшынакай коргоп алды. Ак жакында буюрса китеби чыгат. А жерде тоо 3,5 миң, 4,5 миң тоодо бийиктикте турат. Негизинен мал чарбачылык менен, дыйканчылык менен кесип кылбайт. Сарымогол болсо бизге өтүп кетти. 58-50 жылдардын аягында. А Сарымоголго барганга болот. Анда Тажикстан менен биздин мамиле жакшы болчу дагы, ал ошолорду мамиле мамиле жакшы мезгилде изилдеп үлгүрүп калды дагы, анан коргоп алып азыр китебин чыгарган адам. Эми андан кийин андан ары мындай жакшы бир теме берген. Ушундай тоолуу, очолонгон, изоляцияланган жерде балдарды тарбиялоонун жолу турмушка. Мисалы, жаш кыздарды кандайча келечекте үйдө үй бүлө боло алат, келин боло алат, канчайча тарбиялашкан, кандайча социалдаштырышкан, балдарды кандайча тарбиялашкан. Мында кошун элдер болсо да бир жөн, эң да. Анан аны башкалар жазып атат. Анан мен былтыр Пакистанга бардым. Аякта изилдеп. Пакистандагы кыргыздар. Ойлогулу болду. Пакистанда да кыргыздар бар экен. Бирок алар Пакистандагы кыргыздар баягы кадимки Жаныбек Казы бар эмеспи? Ооба. 30-жылдарда басмачылык кылып, анан аяка Кытайга көчүп кетип, качып барып баягы киши. Между прочим, Совет бийлигин орнотконго аябагандай чоң жардам берген киши. Анан баягы кызыл террорду көрүп, басмачылык өтүп кетип, анан Совет бийлиги аны кууганда бул эмеге кетиптир, Кытайга көчүп алыптыр. Кытайда 33-жылга чейин туруптур. Анан 33-жыл турганда ошол кытайлык туугандар айткан экен, бир күнү келишипчи, Жаныбек Казы, биз сени эми коргой албайбыз. Биз жогору жактан бизге буйрук келди, сени кармасын деген. Бу жерден кетип калбасаң болбойт депчи. Анан 33-жылы Пакистанга өтүп кетет ага. Анан Пакистанга Гилгит деген. Мындайда ошо Гилгит деген жерде биягы Пакистандын территориясы, биягы Тажикстандын территориясы, биякта Кытайдын территориясы, биякта тиги Бангладеш. Карачы кандай кесилишкен жерде. Укмуштай Асказоонун түбүндө 30 саат Исламабадтан 36 саат автобус менен жүрүп араң ошо айылга жеттик. Болгондо дагы үйлөнүү тоюна түшкендик. Аны ошол жерде 1000ге жакын кыргыздар бар экен, 1000ге жакын кыргыздарды 2-3 күн отуруп изилдедим. Бирок ал мен кийинкине айтып берейин. Алардын тагдыры дагы чоң маселе. Ооба, туура айтасыз. Урматтуу көрчү, эмки берүүлөрдө баарын бирөөнө кылбайлы. Пакистанда кыргыздарды жана үйлөнүп үрпөт салттар бар деп атасыз. Ооба, Тажикстандагы памирлик кыргыздарды, анан бу Алтайлык кыргыздар да бар деп атасыз. Ошо. Ушул жерден Коштуга келсе, ошолорду да кийин айтып берсеңиз, Мен 2 жолу Алтайда болдум. Акыркы болгондо кененирээк болдум. Быйыл дагы буюрса барайын деп атам. Анан биринчи кенен болгон, биринчи жолу 2002-2003 жылы болгон. Анда баягы барып келгеле баягы үстүртөн карап өткөм да. А мында болсо, ошол Новосибирскеден Барнаулдан Горно-Алтайскиге, Алтай республикасы деп аталып калды, бул Горно-Алтайский республика. Ошонун түштүгүндөгү баягы орто кылымда кыргыздар жашаган жердеги кыргыздардын, алтайлыктарды изилдеп келдим. Элестетип көр, эң чоң уруудан 8 уруу биз менен туура туш келет. Алтайда. Ошондой эле бир 40-ка жакын. Эгер тактап айтканда 37 уруу аякта уруу болсо биякта да туура келет. Анан окшоштуктарды, айырмачылыктарды, кыргыздар менен болгон байланышын,
окшоштуктарын маданиятында, ичкен тамагында, жүргөн жүрүмүндө, сүйлөгөн сөзүндө, Эми кыргыздар салт да санасында болгон окшоштуктарды изилдеп бир макала жаздым. Ал кийинки Элдер айтып бересиз, э? Ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү ошол биринчи чыгарган биздин материалга бир катар суроолор келген, көп комментарийлер жазылган. Ошолордун орчундууларына, суроолоруна жооп бердик агай менен. Агайыбыз айтып кеткендей, кийинки берүүдө биз ошондой кызыктуу улам этап менен сиздерге айтып берип турмакчыбыз. Ар дайым биз ушул тарых издери өзүбүздүн бир программабызды акмалап туруңуздар. Агай, сизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.